биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү тема Present Simple Questions. Биринчиден сиздер менен бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөр менен таанышып алсак. To live, жашоо. I live in Osh. Мен Ошто жашайм. To come, кайталайбыз. To come, келүү. He comes home late. Ал үйгө кеч келет. To eat, жөө. You eat an apple. Сиз алма жейсиз. To drink, ичүү. They drink water. Алар суу ичишет. To sleep, уктоо. She sleeps 6 hours a day. Ал күнүнө 6 саат уктайт. To believe, ишенүү. I believe you. Мен сизге ишенем. To think, ойлонуу. We think they come late. Биз аларды кеч келет деп ойлойбуз. Достор, сүрөттөр менен сөздөрдү дал келтириңиздер. Англис тилинде суроо берүүнүн эки жолу бар. Ачык суроо жана жабык суроо. Жабык суроодо ооба жок деп жооп беребиз жана жооп алабыз. Мисалы, do you work? Сиз иштейсизби? Yes, I work. Ооба, мен иштейм. Бул жабык суроо. Ал эми ачык суроодо ооба жок деп жооп бере албайбыз. Жана ачык суроо WH менен башталган суроолор менен башталат. Мисалы, where do you work? Сиз каерде иштейсиз? Сиз каерде иштейсиз деген суроого албетте ооба жок деп жооп бере албайбыз. Биз каерде иштээрибиз жөнүндө маалымат айтышыбыз керек. I work in a shop. Мен дүкөндө иштейм. Present Simple'да кантип суроо беребиз? Өзүңүздөр байкагандай, сүйлөмдө этиш сөз болсо, кыймыл аракет болсо, анда do деген жардамчы этиш жардамга келет да сүйлөмдүн башында колдонулат. Do, жасоо деп которулат, демек do менен суроо жасалат. Ушундай ассоциация менен да эстеп калсаңыз болот. You live in Kyrgyzstan. Сиз Кыргызстанда жашайсыз. Ушул эле сүйлөмдүн башына жардамчы этиш do'ну кошуп колдонсок, анда бул сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Мисалы, do you live in Kyrgyzstan? Сиз Кыргызстанда жашайсызбы? Ал эми ачык суроодо WH менен башталган суроо жардамчы этиш do'нун астында колдонулат. Мисалы, where do you live? Сиз каерде жашайсыз? Сиз каерде жашайсыз деген суроого албетте ооба жок деп жооп бере албайбыз. Демек, бул ачык суроо. Эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, жөнөкөй сүйлөмдө этишке уланган s, es мүчөсү суроолуу сүйлөмдө do'га өтүп кетет да, суроолуу сүйлөмдө he, she, it'те do эмес, does менен суроо берилет. Демек, суроолуу сүйлөмдө этишке s, es мүчөсү уланбайт. Мисалы, she works at school. Бул жөнөкөй сүйлөм. She works at school. Ал эми суроолуу сүйлөмдө does she work at school? Ал мектепте иштейби? Ал эми ачык суроодо where does she work? Ал каякта иштейт? Келиңиздер бул таблицага көңүл буралы. I like an ice cream. Мен балмуздакты жакшы көрөм. Суроолуу сүйлөмдө do I like an ice cream? Мен балмуздакты жакшы көрөмбү? Суроолуу сүйлөмдө subject'ин алдында жардамчы этиш do колдонулат. Do I like an ice cream? You like an ice cream. Сиз балмуздакты жактырасыз. Суроолуу сүйлөмдө do you like an ice cream? Сизге балмуздак жагабы?
We drink tea. We drink tea. Biz çay içemiz. Суроолуу сүйлөмдө do we drink tea? Do we drink tea? You drink tea. You drink tea. Сиздер чай ичесиздер. Суроолуу сүйлөмдө do you drink tea? Do you drink tea? Сиздер чай ичесиздерби? They eat chocolate. They eat chocolate. Алар шоколад жешет. Суроолуу сүйлөмдө do they eat chocolate? Do they eat chocolate? Алар шоколад жешеби? He drinks tea. He drinks tea. Ал чай ичет. Суроолуу сүйлөмдө does he drink tea? Does he drink tea? Ал чай ичеби? Суроолуу сүйлөмдө этишке уланган s мүчөсү do'га өтүп кетет дагы he, she, it'те does менен суроо берилет. Does he drink tea? Does he drink tea? Ал чай ичеби? She drinks tea. She drinks tea. Ал чай ичет. Суроолуу сүйлөмдө does she drink tea? Does she drink tea? Ал чай ичеби? It drinks tea. It drinks tea. Ал чай ичет. Суроолуу сүйлөмдө does it drink tea? Does it drink tea? Ал чай ичеби? Достор, келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыралы. She eats chocolate. She eats chocolate. Ал шоколад жейт. Суроолуу сүйлөмдө жардамчы этиш do'ну колдонобуз. Ал эми he, she, it'те этишке уланган s мүчөсү do'га өтүп кетет дагы does менен суроо беребиз. Does she eat chocolate? Does she eat chocolate? Ал шоколад жейби? They work in a shop. They work in a shop. Алар магазинде иштейт. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Do they work in a shop? Do they work in a shop? Алар магазинде иштейби? He, she, it'те гана does менен суроо беребиз. Ал эми калган ата тооштор менен do менен суроо беребиз. I come home every day. I come home every day. Мен үйгө күнүгө келем. Суроолуу сүйлөмдө Do I come home every day? Do I come home every day? Мен үйгө күнүгө келемби? She lives in a small town. She lives in a small town. Ал кичинекей шаарда жашайт. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. He, she, it'те does менен суроо беребиз. Ал эми суроолуу сүйлөмдө этишке s мүчөсү уланбайт. Does she live in a small town? Does she live in a small town? Ал кичинекей шаарда жашайбы? We drink coffee in the morning. We drink coffee in the morning. Биз эртең менен кофе ичебиз. Суроолуу сүйлөмдө Do we drink coffee in the morning? Do we drink coffee in the morning? Биз эртең менен кофе ичебизби? The baby sleeps well. The baby sleeps well. Бөбөк жакшы уктайт. Суроолуу сүйлөмдө baby жекелик санда үчүнчү жакта, демек does менен суроо беребиз. Does the baby sleep well? Does the baby sleep well? Бөбөк жакшы уктайбы? He comes home late. He comes home late. Ал үйгө кеч келет. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Does he come home late? Does he come home late? Ал үйгө кеч келеби? Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.